81 жылқымын да. 81 жылқы менің ненем мысалы. Атам жайлап келген өзім осы киндік тамған жер болып аталы. Мен документін білбеймін. Анан министр баланчаға беріптір деп бір жерді беріп салғыдай. Менің ойым андай емес мысалы. Нарын облусунда 2 райондун малчыларынын ортосунда жайыт талаш орун алып, Нарын районунун тургундары Кочкор районунан келе жаткан чабандардын жолун бууп, Бишкек Нарын Торгарт жолу Жергетал айылынын 150дөй тургуну тарабынан жабылган. Bu жерде деген провокация болот. Укла, боженге бар 100 граммдан ичип келип алып, ара берде кызуулар жүрөт. Эки райондун чабандарынын жайыт талашуу көйгөйү бүгүн эле чыга калган эмес. Жыл сайын жайыт талашуу маселеси жаралып келет. Жергиликтүү бийлик жылда чечебиз деп акыры элдин кыжырдануусу менен жол буулган. Жаштан бери эле биздин чабандарды Аксайга көчүрөбүз деген аргандай немелеп чабандарды алып келишип, жыйналыш кылышып кеткиле десе, биздин эми ошо Аксайга бара турган мүмкүнчүлүгү жок экен да көпчүлүк чабандарынчы. Кээ биринин ден соолуктары туура келбейт экен, кээ бирлеринин ошол көпчүлүк ушул айылда мал алып багып аткан чабандардын көпчүлүгү эле мисалы үчүн социалдык жактан абалдары оорураак да. Нарын районунун акими Кочкордон келген чабандарды тоскоолдуксуз Кумбел жайлоосуна жеткирем деп убада берген. Бирок айткан сөзүнө майнап чыкпай чабандар жол тосуудан улам ара жолдо калышкан. Бул жакта деген элдер чогулуп бизди киргизбей атат. Жанында балалуу кичинекей балдар менен турушат, жан жаап атат. Кыркан көчөбүздүн баары суу болду. Бул жерде органдар өздөрүнүн баасын беришет. Биз болсо алдын ала сурандык, анда да суранганбыз, жолду тосмоңуздар деп. Жол тосолуп калды, ал боюнча эми юридикалык өзүнүн мыйзамдуу баасы берилет. Ал арада Илим Карыпбеков социалдык тармак аркылуу жол тоскон Нарын районунун тургундарына акаарат келтирген сөз жаза коем деп нарындыктардын каарына калды. Ушул жерде бир кичинекей жайытта кичинекей башка райондун эли барып ошол жерге барып малын кайтарып чыгат элем десе, ошого бербей тытышып, кырылышып, өлгөнгө чейин, бирибизди өлтүргөнгө сабашканга чейин даярбыз да. Илим Карыпбеков, бул жерде Нарындын тургундары айбан эмес. Кандай видео кайрылуу кылган болсоңор, ошондой видео кайрылуу менен кечирим сурагыла. Бишкек Нарын Торгарт жолун тоскон Нарын районунун Жергетал айылынын тургундарына карата кылмыш иши козголуп, учурда иликтөө иш-чаралары башталганын укук коргоо органдары бышыктады. Ошол убакта жарандар ушул 40 боз үй аймагына чогуу Кочкор районундагы чабандарды Кумбел жайлоосуна өткөрбөйбүз деген талапты коюшкан да. Анан Нарын райондук ички иштер бөлүмү тарабынан бул боюнча кылмыш иши козголгон. Бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Талаш болуп жаткан Кумбел жайлоосу Нарын районунун Жергетал айылына карайт. Өкмөттүн токтому менен 2030-жылга чейин жайыт Кочкор районуна пайдаланууга берилген. Нарын районунун Жергетал айылынын чабандарынын жергиликтүү бийлик Атбашы районунун Аксай жайлоосуна барууга үндөгөн. Бирок жергеталдыктар жайлоонун узактыгынан алыскы Аксай жайлоосуна баруудан баш тартып келет.